айылдык кеңештен келген депутаттардын мандаттары кандай болот, кандай тең укукта болушубуз үчүн баардыгыбыз шаардык кеңешке келгенден кийин баардыгыбызга ошо 1 жылдык болсо да мөөнөттө борбордук шайлоо комиссиясы мандаттарды берип, официалдуу түрдө биздин статусубузду берсе дейбиз. Кошулган шаардык кеңештин курамында улантат жана улардын мыйзамдуу ыйгарым укуктары мөөнөтү аяктаганга чейин 8-пунктта жазылып турат. Же мыйзамдуу жөнгө салынганга чейин сакталат. Мыйзам менен жөнгө салынгандан кийин Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты деген мандатты аласыздар. Ал силерде бүгүн силерди Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты эмес деп эч ким айта албайт. Силер ушу жарлык менен пилоттук режимде Жалал Абад шаардык кеңешинин курамына кошулдуңуздар. Кезексиз 38 сессиясы болуп өттү. Бул негизинен АТРдин негизинде бизге кошумча айыл өкмөттөрдүн эл өкүлдөрү кошулгандыгына байланыштуу уюштуруучу сессия болуп өттү. Жалпысынан Жалал Абад шаардык кеңешинин курамында 79 эл өкүлү болуп бүгүнкү күндө уюштуруучу сессия болду. Жана биздин регламентке өзгөртүүлөр киргизилип, ошондой эле туруктуу комиссияларыбызга да өзгөртүүлөр кирип, биздин туруктуу комиссияларыбызды ошол жаңы келген айыл аймагынан келген эл өкүлдөрү менен толукталды. Бизге кошулган айыл өкмөттүн Жалал Абад шаарына кошулган депутаттардын